шамы чагылдырган койдо. Салам достор! Эсиңерде 10.000 подписчик болдук деп сүйүнүп атканым. Эми 10.000 эмес, 19.000 болду. 20.000 подписчикке бир нече кадамдар калды. Бардыгыңыздарга чоң, килейген чоң рахмат. Биз менен болуңузда жазыла электер болсо жазылгыла. Досторуңарды, байке эжелериңерди жана бүт бардык туугандарыңарды чакыргыла дагы жаздыргыла. Буюрса 20.000 подписчикке жеткенде бизден жакшы сюрприздер бар. Анда эмесе кеттик. Жаныбарлар өзгөчө жаныбар. Азыркы күндүн ысыгында ушундай эле болуп калабыз. Же болсо бул кээ бир көп сүйлөгөн депутаттардай. Убада бере берип тили салаңдап калган. Видеода бир момент бар экен. Кечке кайталатып үн коштосок көп никтерди көрөбүз. Элестетиңиз, сиз бир криминалдуу райондосуз, анан сизге бир эчке келип алып тийишип атат. Кандайсың, досым? Сотко бару? Жокпу? Тапсамчы? Менкү? Сүйлө. Менде сотка жок. Анда эмес сага. А балким чын эле бул эчке өз тилинде сүйлөп атат. Аны биз болсо көрүп түшүнбөй атабыз. Же болсо бул эчке жаңы эле балмуздак жеп бүтүп анан оозу батташып атат. Аягында айтар мужериндеги эмоциясы көп нерсеге дал келет экен. Сен эчкисиң. Сени багып алганбыз. Сени жакында соёбуз. Ошон менен биздин биринчи видеобуз бүттү. Кийинки видеобуз дагы жаныбар жөнүндө болмокчу. Сеники бүттү уже. Мо эчкини алып кеткилечи, кечке эле кое бересиңер, болбоду. Анда эмесе көрөбүз. Индюк. Вау! Красавчик! Опа! Опа! Во, дана Кавказ индюк. Дагы 1-2 жылдан кийин сакал өсөт. Анан жоң ойсок сүйлөй баштайт. Смотри, братан, как танцую. Ошондо бул индюктарды көрүп мен ит мышыктарды элестетип кеттим. Эмне болот? Бул индюкту той-пойго алып барсаңар, танцполду жарат. Жакшылап байкасаңар алды жагын. Бир кыз сальса бийин бийлеп жаткандай. Таланттуу индюк экен. Башкача айтканда, ушу жаныбарларга да X фактор ачыш керек болуп калды. Бирок жанагы эчке жетпейт экен. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, NSI Кыргыз бренд дүкөнүнө ыраазычылык билдиребиз. NSI Кыргыз бренд дүкөнү, дүкөндөрдүн дүкөнү. Достор, байкелер, бир сакал алгычты үйүңөрдө 2 же 3 киши колдонуп көрдүңөр беле? Дагы эмнени 2 киши колдонгонса? Астына ой пикирге жазгыла. Мына 2 балага бир велосипед. Булар ошондо бир тарелка менен тамак жейт, бир чыны менен чай ичет, бир сумканы чогуу көтөрөт, анан кийин экөөнү бир аял. Ушуну ойлоп чыккан молодец. Буларга Нобель сыйлыгын бериш керек. Джон Кемп Старли буну көрсө оңкосунан кетмек. Эң кызыгы достор, бул видеонун астын кесип салса, бул 2 бала ат чаап бараткандай болуп калат экен. Адамдар көп ойлонот, туура. Жолдо тамак жеп жатканда, өйдө атканда, сабак жазып атканда, митингде, шайлоодо, бала бакчада, картошка казып атканда, картошка отургузуп атканда, басканда, турганда, отурганда, ойлонуп атканда, анан уйкусу келип атат. Ойлонуп атат, анан эми шашпай оюн окуп көрөт. Колдорунун эгинде турганда караганда бул мамлекеттик деңгээлдеги бир маселени ойлонуп атат. Кыргызстандын экономикасын кантип көтөрсө болот? Жанар Акаев эми кантет болду экен? Ичимде ооруп атат. Бул кызыбыздын башына шляпа, анан мурт тагып койсо, аристократ болуп калат. Эми көрөбүз кыска нуска окуялар. Кыздар таарыганда
Мурунку жылкы кийими чак келбей калганда, боенгону жетишпей калганда, жигити менен жолугушуудан келгенде, жигити таштап кеткенде. Иши кылып кыз аябай сонун экен. Өмүрлүү бол. Достор, биз мындай нерсени биринчи жолу көргөзүп жатабыз. Ак түстөгү Lexus RX 300 машинасы катуу ылдамдык менен келе жатып, заправканы сүзүп, тоголонуп кеткен. Машинанын номери жок болгондуктан ушу силерден жардам сурап жаткан кезибиз. Жана айта кетчү нерсе, бул видеону көрөрдөн мурда жаш балдарды экрандан алып кетүүнү сураймакчыбыз. Баары аман эсен. Байкасаңар эшектин ылдамдыгы 120 км/с. Антпесе мынчалык тоголонбойт болчу. Келгиле бул видеону экшн кылып көрөбүз. Айылдагы экшн фильм. Же болбосо жайлатабыз. Жыгылганы шашпай көрөбүз. Иши кылып бул видеого көп музыка койсок дал келет. Ошон үчүн эшекти катуу айдабагыла. Достор, анда эмесе кийинки видео кыска жана нуска болмокчу. Биринчи кек. Балаң костюмшым жана кепка кийип турганына караганда бул айылда болгон окуя. Же балким шаарда. Иши кылып бир нерсе. Бирок буга эмес, эмне менен анан эмнеге ушуп атканына, анан ударларына көңүл бурабыз. Биз үчүн булар жөн эле эки бала көрпөчөнү толуктап алып урушуп. Булардын ою боюнча ниндзялар. Же болсо биз кичинекейибизде бир кинону көргөнөн ошону туурап жатып калчу элек го. Ошондой болуп бул балдар деген Звездный войны кино тасмасын көрүп, анан туурап аткан кези. Достор, кичинекей балага моога тийбе десең, кайра тескерисинен кылат. Бирок кичинекей балдар гана эмес, чоңдор да ушундай кылышат. Рульда ким? Туп-туура аял киши. Айдагандан эле билсе болот. Машина Lexus, кыз киши, чачы да кайры. Түшүнүктүү, бул баягы видеонун уланысы. Номер сюда дай, говорю. Я сейчас Мегас байке позвоню. Эмнеге биз мынча бул кызды күнөөлөп атабыз? Балки милицияга келип чын эле бул кыз менен таанышайын деген. Ак Lexus жолдун четине токтоңуз. Сизге сөздөр бар. Жоңуз сиз менен таанышып алса болобу? Менин жигитим бар, билсе сени бүктөп коет. Ой, чыкырчы ушу жигитиңди. Азыр көрөсүң, кел ата тартта. Чоң кыз, токтоңуз, биз тамашалап койдук. Жана айткандай эле кыз киши тааныса ордунан жылбайт. Достор, эгерде бул машинанын чачы болгондо гаилер унчукпай эле өтүп кетпек. Же болбосо бул байкебиз күйөөсү. Lexus дагы аялы. Андан экөө урушуп кетип, кыз болсо күйөөсүнө мүнөзүн көрсөтүп жатат. Жаным, кечирип койчу, айдайм бул. Жок, мен айдабайм. Мага шуба алып бербесең айдабайм. Бол эми кеттик, алып берем үйгө барганда. Кет, бол. Шеф, мага да шуба алып берчи. Эң аягында айтарым, тартып жаткан кыз экен. Кыз кыздын машина айдап жатканында күлүп атат. Таң калыштуу эмеспи? Достор, мурунку сүрөткө ар кандай сонун ой пикирлерди жаздыңыздар. Баарыңыздарга чоң рахмат жана эң кызыктуу, эң сонун деп биз бул көрүүчүнү таңдап алдык. Келип, белектериңизди алып кетсеңиз болот. Жана ошондой эле кийинки видеого көңүл бурабыз. Кызыктуу, күлкүлүү ой пикирлерди жазабыз, анан белек утабыз. For the country of Spain, Barcelona have succeeded Real Madrid. Достор, бул ойтобо долбоор болду. Менин атым Азык. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана Yen Channel 7 каналына жазылып, подписаться дегенди бассаңар, жазыласыңар. Анан жаңы видеолорду киргизгенде биринчилерден болуп көрөсүңөр. Бассаңар эчтеке болбойт.
Жана кызыктуу видеолор болсо ушул дарекке же болбосо мо WhatsApp номерине жиберсеңиздер болот.